Илгери өткөн заманда азыркы көлдеринде кубаттуу басушулук болгон эмес. Падышанын жер бетинде кечикпеген айдай сулуу кызы болгон. Ал кызды падышанын эки баатыр кол башчылары Санташ менен Улан жакшы көрүп калышат. Алар кызды бири-бирине ыраа көрүшпөйт. Кыз боо жетет, ичинен Улан баатырды жакшы көрөт. Бир күнү кызын колун сурап, эки баатыр бир учурда келет. Падыша Санташ менен Уланды кыябай, күчүңөрдү сынап көргүлө, кимге жеңсеңер кызым ошоңку деп буйрук берет падыша. Улан менен Санташ күнү-түнү кармашып экөө тең көз жумат. Баатырынан ажыраган эл бул окуяга кызды күнөөлөп айыпташат. Муну уккан кыз ак сарайдын үстүнө чыгып алып, күнү-түнү ыйлай берет. Кыз көз жашынан пайда болгон көлгө секирип чөгүп көз жумат. Ошондуктан көл туздуу жана ысык болгондуктан кышында тоңбойт. Ал эми Улан менен Санташ